Keçе күнү мен Тажикстанга барып келдим. Чек ара боюнча бир аз айтып берейин. Билесиздер, мына былтыр биз урматтуу президентибиздин түзөн түз койгон тапшырмасы негизинде мына коңшубуз Өзбекстан Республикасы менен чек арабызды бүтүрдүк 100%. Бүгүнкү күндө Өзбекстан менен биз өтө жакшы карым-катнаштабыз. Ынтымак, ырашкерлик менен жашап атабыз. Өзбекстан менен талаша турган жерибиз, талаша турган маселебиз жок бүгүнкү күндө. Болду, Өзбекстан менен биз эми ушундан бияка мыйзамдын чегинде түбөлүккө чогуу бирге ынтымакта жашайбыз. Мына ушуну былтыр чечтик. Бул бир. Быйылкы жылы аракет кылып атабыз, мына ушу Тажикстан менен да ушул маселени чечели деп. Тажикстан дагы биздин коңшубуз. Билесиздер, мындан 2 жыл алдын 2 жолу чоң кагылышуу болду, кандуу кагылышуулары болду. Куралдуу кагылышуулар болду. Канчалаган биз тараптан канчалаган адам көз жумду, Тажикстан тараптан канчалаган адамдар көз жумду. Мына ушуну баарын токтотуш үчүн чек ара маселесин чечишибиз керек. Азыр ушунун үстүнөн иштеп атабыз. Кудай буйрса чечилет деген үмүттөбүз. Тажикстан менен жакшы азыр тил табышып, бири-бирибиз менен карым-катнаш менен иштеп атабыз. Буйрса маселени чечсек эле границаларды качабыз, жанакыдай коңшулук карым-катнаштык менен жашайбыз. Коңшуну бизге Алла Таалам берет. Коңшуну биз өзүбүз тандабайбыз. Алла Таалам берген коңшуну менен мындай ынтымак жашаганга милдеттүүбүз. Ушул негизги маселе, мамлекеттин бүгүнкү күндө коюлуп аткан негизги маселелердин бири ушул.